Biz көзөмөлдү алып атабыз. Көчөгүндө мынакей Садырны кожочу өзү көрүп, балдарды көргөндөн кийин айтты, кайсы жерде эң күчтүү ошо ожог отделение болсо, ошолор менен сүйлөшүп туруп, ошол жака которуп, ошол жактан дарылансын. Эмчилегинде бул эки бала биздин балдар эне аталарына, үй бүлөсүнө ден соолукта, саламатта кайтып келсин деди. Ошондон кийин мен Турциянын саламаттык сактоо министрисине, замминистри менен сүйлөшүп, биздин азыркы жерде абалыбызды айтып, сүйлөшкөндө алар айтты, биз специалисттерди жөнөтөлү, специалисттер көрсүн, ошондон кийин гана жолдо транспортабелде болсо, ошондо гана чечебиз деп. Мынакей эртең менен саат 9-ка эки специалист учуп келди. Түнкү 2-де да көчөгүнү биз консилиум кылганбыз онлайн. Алар да көрсөткөнбүз. Алар дагы ал жердеги ожог отделениени консилиум кылганда алар да айтып калышты, бияка алып келсе болот эле деп. Анан кийин азыркы кезде булар 3 баланын состояниясын көрүп, экөө транспортабельный экен. Биз уш жерде болушат булар. Чогуу алып кетишет. Ошон үчүн биз да өзүбүздүн врачтарды кошуп беребиз, туугандарын кошуп беребиз. И Стамбулдагы, Турциядагы ожоговый больницага которобуз. Кете турган каражаттардын баардыгын бөлүп бере турган болду Садыр Нуркожоевич. И азыркы мынакей келген дагы Садыр Нуркожоевич өзү бөлүп, өзү көтөрүп атат. Билеттерин, булардын дагы чыгымдарын, гостиницаларын, тамак-самак аштарын бүт баарын бөлүп берип атат. И мен ойлойм, Кудай буйруса азыр могу кичине процесстерди өткөрүп алсак, туугандарыбыз менен сүйлөшөбүз, ким барат ошолорду чечип, жакын арада бүгүн эртең жаңы паспорттон кыла коюшубуз керек туугандарыныкын. И Кудай буйруса эртең кечинде же бүрсүгүн кечинде Турцияга балдарды алып кетебиз.